Салам достор, сиз Илгиз Шамырзаев YouTube каналындасыз. Эгерде сиз биздин баракчада алгачкы жолу болуп жаткан болсоңуз, анда биздин баракчага катталып кетүүнү унутпаңыз. Бул сиз үчүн бир гана секунд убактыңызды алат, а бизге тоодой болгон дем күч берет. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздер менен бирге психологиялык тесттен өтүп көрөбүз. Бул үчүн сиздер төмөнкү 4 олтургучтун бирин алдын ала тандап алышыңыздар керек болот. Эгерде тандап алган болсоңуздар, анда ар бир отургуч тууралуу адамдардын кандай мүнөзгө ээ экендиктерин айта кетели. Биринчи олтургуч. Эгерде сиз бул олтургучту тандаган болсоңуз, анда сиз жөнөкөйлүктү жактырган адамсыз. Ошондой эле сиз абдан боорукер жана айкөлсүз. Сиз бул дүйнөгө башка адамдарга жылуулук жана комфорт алып келүү үчүн чакырылдыңыз. Балким тааныштарыңыз же досторуңуз сизден жакшы кеңеш сурап, көйгөйлөрүн чечүү үчүн келишкендигин байкагандырсыз. Сизден бир нерсе сураганда сиз баш тарта албайсыз. Сиз өзүңүздү колдонуп жаткандыгын билген учуруңузда да аларга жок деп айта албаган боорукер адамсыз. Экинчи олтургуч. Досторуңуздан сурасаңыз, алардын баардыгы сизди абдан эр жүрөк жана позитивдүү адам деп айтышат. Ал анткени сиз бардык нерсенин ар дайым оң тарабын гана көрөсүз. Сиз максатка түз барасыз жана өзүңүздү эч качан четке кагып олтурбайсыз. Сиз өзүңүз үчүн кымбат болгон адамдарды колдоого жана коргоого даярсыз. Эгерде сиз адилетсиздикти байкасаңыз, анда аны менен тез аранын ичинде күрөшүүгө ашыгасыз. Үчүнчү олтургуч. Сиздин амбицияңызга жана берилгендигиңизге көз артса болот. Сиз башкаларды иш аракет жасоого түрткү бере ала турган өтө тырышчаак адамсыз. Кааласаңыз бардыгы сиздин идеяңызга баш ийет. Сиз кандай гана кырдаалда болбосун, адамдарды биринчи орунга кандай коюу керек экендигин билесиз. Кайсыл бир адамдын жакшы сапаттары көп болбосо да, сиз аларды көрүүгө аракеттенесиз. Төртүнчү олтургуч. Сиз жеке өсүү жана өнүгүү жолундасыз. Сиз өнүгүп, алдыга жылып жатасыз. Тоскоолдуктар сизди жолдон токтото алат, бирок сиз аларды жеңишиңиз керек. Ошондо өзүңүзгө күч толуп, туруктуулукка ээ боло аласыз. Сиз боорукер жана өтө сылык адамсыз, бирок бул жашоодо ийгиликке жетүү үчүн темирдей бекем адам болушуңуз абзел. Эгерде сиздин мүнөзүңүз бул тестке туура келгендигин байкаган болсоңуз, анда комментарийге ой пикир калтырып кетүүнү унутпаңыздар.